Бишкектеги номер 57 мектептин мугалими чогулгандуу окуядан кийин жумуштан кетти. Бүгүн 6 ноябрда билим берүү министри Докторкүл Кендирбаева Бишкек шаарындагы номер 57 орто мектептин директорунун милдетин аткаруучу Айнура Сыдыкованы кабыл алып, аталган мектептин тарых мугалими менен окуучунун апасы катышкан окуянын чоо жайын укту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда министр мугалимге карата агрессиялык мамиле, адеп акылактык нормаларга да сыйбай турганын белгилеп, мугалимдин укуктарын тебелөөгө жол бербөө керектигин айткан. Ошондой эле Кендирбаева чуулгандуу окуядан кийин жумуштан бошонуп кеткен тарых мугалими менен телефон аркылуу сүйлөшүп, анын өз жумушуна кайтып келүүсүнө жардам берүүгө даяр экенин кошумчалаган. Буга чейин министрлик кайсыл жерде жана кандай шартта болбосун мугалимге орой мамиле кылууга, анын беделин түшүрүүгө жол берилбеши керектигин белгилеп, ата-энелерди мугалимдерге сый урмат менен мамиле жасоого чакырган. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда бир аял мугалимди урушуп, ыйлатып жаткан видео тараган. Андагы видеодон окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып, 300 сомумду бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Путиндин басма сөз катчысы ал Трампты куттуктабай турганын билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын президенти Владимир Путин Дональд Трампты АКШдагы шайлоодогу жеңиши менен куттуктабай турганын билдирди. Президенттин Трампты шайлоо менен куттуктайм деген планынан кабарым жок. Биздин мамлекетке каршы согушка түздө, кыйыр түрдө да катышкан, дос эмес өлкө жөнүндө сөз болуп жатканын унутпайлы деп белгиледи расмий өкүл. Анын айтымында Орусия Трамптын жеңишинен кийин АКШ менен сүйлөшүүлөргө ачык, бирок демилге Америка тараптан чыгышы керек. Ошондой эле ал Орусиянын шайлоого кийлигишкени тууралуу дооматтарды четке какты. Сентябрда Трамп Нью-Йоркто Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, эгер ал шайланып калса, Украинадагы согушту тез арада токтотууну убада кылган. Трамп конкреттүү кадамдарды белгилебесе да, Зеленский да Путин да жаңжалды токтотууну каалашат деп айткан. Бишкекте үчем төрөгөн келин. Бизге да үй берип койсо жакшы болмок. Ушул жылдын 2 январында Бишкектеги номер 4 төрөтканада үчемди жарык алып келген 37 жаштагы Анаркөл Камчыбек кызы 7-каналга кайрылды. Саламатсыздарбы? Кыздарымдын аттарын Нагима, Айыма, Элима деп койдук. Жалпы 6 балабыз бар. Жолдошум таксист болуп иштейт. Кыздар төрөлөрүнө аз калганда шарты жакшыраак батирге көчүп барганбыз. Азыр үйүбүз жок, батирде жашайбыз. Чөлөк пулда чегеришкен жок. Кайрылуумдун себеби бизге дагы үй берип койсо жакшы болмок. Бишкек медиасы тарабынан убагында сүйүнчү акча деп 150 000 сом алганбыз. Сатылдык камсыздоо 90 000 сом берген. Учурда жолдошум эле иштейт. Анын тапканы балдарды бакканга жетпейт, деди Анаркүл айым. Садыр Жапаров Дональд Трампты Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп шайланышы менен куттуктады. Улуу мартабалуу, сизди Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп шайланышыңыз менен чын элимден куттуктайм. Сиздин лидерлик таржибаңыз жана терең билимиңиз Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы өз ара урматтуу принциптерине негизделген ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем. Биздин элдерибиздин байгерчилиги жана келечек үчүн биргелешкен ишибиз менен алдыга турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүгүбүздү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деп ишеним артам. Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон көп багыттуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өз тарабымдан бардык күч аракетимди жумшай турганымды билдирем. Сизге бекемден соолук, мамлекеттик ишиңизге албан ийгиликтерди, ал эми Америка Кошмо Штаттарынын элине тынчтык жана өнүгүү каалайм деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Кыргызстандык Турусбек мырза бет капчан адамга батасын берди. Бет капчан киши жубайы оорудан улам каза болгон кыргызстандык жалгыз бой ата Турусбек мырзага үй белек кылды. Своими глазами убедились, что вы реально помогаете. Спасибо вам за все. Пусть вас Allah благодарит. Пусть вам поможет в вашем деле. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Аллах разы olsun. Очень рада. Аллах қолдап ушинтип
Belirlenirse çok rahmet. Uyan canım bizi, uyan canım. Orayı yaşlıcılık. Денсаулыктан. Эрдоган түрк тилдүү президенттерди орток алфавитке өтүүгө чакырды. Түрк мамлекеттери уюмунун Бишкекте өтүп жаткан жыйынында Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кесиптештерин орток алфавитке өтүү боюнча чечим кабыл алууга чакырды. Ал сентябрда Бакууда 34 тамгадан турган латын алфавитиндеги бирдиктүү алфавитти макулдашканын жана бул тарыхый окуя болуп калганын эске салды. Биздин жалпы алфавитибиз да келечекти чогуу куруп жатканыбыздын белгиси. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан жаңы алфавитке өтүүгө кадам таштаса туура болмок, деди Режеп Тайып Эрдоган. Шавкат Мирзиёев Түрк өнүктүрүү банкын түзүүнү сунуштады. Түрк өнүктүрүү банкын түзүү иштерин алдыга жылдыруу керек деп белгиледи Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкек шаарында 6 ноябрда өткөн Түрк уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында. Өзбек президенти дүйнөлүк финансы базарында капиталга болгон талап өсүп жатканын айтты. Түрк инвестициялык фондунун ишин активдештирүү, ошондой эле биздин демилге менен Түрк өнүктүрүү банкын түзүү иштерин алдыга жылдыруу зарыл деп эсептейм. Буга байланыштуу Түрк инвестициялык форумун уюштуруп, анын алгачкы отурумун Өзбекстанга өткөрүүгө даярбыз, деди Өзбекстандын президенти. Мындан тышкары транспорт коридорлорун эффективдүү пайдаланууну уюмдун приоритеттеринин бири катары белгиледи. Түрк мамлекеттер уюмуна 5 өлкө мүчө, 2 өлкө байкоочу. Мүчө өлкөлөр Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия, Өзбекстан, байкоочу өлкөлөр Венгрия, Түркмөнстан. Түрк мамлекеттери уюмунун 11-чи саммитинин жыйынтыгы менен видео сүртүмдөр. Жаңы курулган Бордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш-чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат. Кыргыз Республикасы өзүнүн төрагалыгынын алкагында экономикалык өнөктөштүктү, туруктуу өнүгүүнү, санариптик интеграцияны өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы коопсуздукту бекемдөөгө бардык күч аракетин жумшап өз салымын кошот.